жаман экен. Жашым өтүп калгандан кийин, убактың өтүп калгандан кийин ушул өкүнүү, ошол кезде жаш кезимде ушул нерсени кылып койбоптурмун, ошол кезде менин оюма ушул идея келген эле ошону жаратып койбоптурмун деп мына ушундай өкүнүүлөр адамдын жашоосун бүт баарын түп тамыры менен эметип салат экен, жок кылып салат экен да. Ошондуктан мен кече эмес, мурунку күн болуш керек, сториске бөлүшкөм. Кандай гана кыйынчылыктар болбосун, кандай гана проблемалар, көйгөйлөр болбосун, азыркы учурда мына ушул 32 тишибиз аман кезинде, каалаган ташты, сөөктөрдү чайнап жей турган күчүбүз бар кезинде бүт баарын бүтүргөндөн качпашыбыз керек. Проблемаларды бүтүргөндөн качпашыбыз керек экен. Бир нерсеге мындай желанияңыз ойгондубу, ошону заматта бүтүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде могу 50 жаш, 60 жаш, 70 уже картайып калгандан кийин өкүнгөндө уже тиштерибиз да күбүлүп калат, 4 тишибиз калган кезде эч кандай бир күчүбүз дагы жетпей калат ошол проблемаларды бүтүргөнгөчү. Ошол аял кишинин эмес, негизи эле жалпы адамдардын жашоосундагы эң чоң катачылыктары мына ушул өкүнүү. Кезинде мына ушул нерселерди аткарып койбоптурмун, күчүм бар кезде мына ушул нерселерди жасап койбоптурмун деп жашы өтүп калгандан кийин адамдын өкүнгөнү аябай чоң бир катуу удар болот экен да. Бир нерсе кылайын десе деле жанагы өкүнүү эмеси, сезимдери эч нерсе кылганга мүмкүнчүлүк бербейт экен. Бир гана өкүнүү. Убагында ошол нерсени кылып койсом мындай болбойт эле деп. Бул нерсени эмне себептен айтып жатам? Ошол Кара суудан кайрылган эженин каты боюнча катта жазып жатат. Аябай көп эмелерди жазыптыр, жашоосунда бүт баардык окуяларын жазып. Ошол кезде айтып жатат: мен ушул жаш кезимден баштап, турмушка чыккандан баштап ушунчалык ойго келбеген акчаларды иштеп таптым дейт. Ушунчалык эч ким кармабаган акчалардын баарын үйгө алып келип, ушундай жакшы акчаларды иштеп таап, үйлөрдү алдым, балдарымды, кыздарымды баарын турмушта өз ордун таап, жайлап эметтим. Бирок жолдошум бир дагы эмтип жардам берген эмес деп айтат да. Эми мейли эл көзүнө турмуш өзүмдүн өмүрлүк жарым, жолдошум, балдарымдын, кыздарымдын алдында дагы мына ушуну жолдош кылып, күйөө кылып өтүп кетейин деп айтсам, кандайдыр бир жанагындай азартты оюндарга эме болуп, илешип калыптыр дагы, чоң суммадагы акчага алданып, ушул үйүн алдыртканы турат экен да азыркы учурдачы. Эми мына ушул өкүнүү. Эми жаш өтүп калгандан кийин килтейген чоң особняк үйүн кантип берип коесуң? Жөн эле күйөөң эмеге кумар оюндарын ойноду, бир эле эмеде уттуруп койду, андан кийин кантип ошол үйдү кайтарып аласың? Ошол үйдү иштеп, салып кайрадан кайсыл күчтү колдонуп аласың? Эми ушул эмеде аябай өкүнүп, жардам сурап эмес, жөн гана бир сырдашкысы келип эме кылып атат да. Бул жерде мен эч кандай жардам бере албайм. Эгерде жардам бере турган болсом, менин колумдан эч нерсе келбейт да. Бул жерде бир гана Кудайдын гана күчү жетет да. Ошондуктан ал эже менен жөн гана сырдашып, азыркы учурда кандайдыр бир көмөктөшүп, жол көрсөтө турган гана адам болбосо, чындыгында аябай оор кырдаалга кабылып калыптыр. Эми бул эме менен, окуя менен эмнени айткым келет мен? Мен ал эжеге айта турган болсом, убагында ошол эркек жасай турган иштерди өзү жасаган, анан эркек жасай турган иштерге уруксат берген эмес да, бүт баарын өзү жасап келе берген. Мындайча айтканда, эркек просто бош калганда убактысы жок. Аракет кылайын десе, акча иштейин десе, аялы ага караганда көп акчаларды таап атат. Бүт баардык эмелерди камсыздап атат. Анан бул учурда уже эркекте бош убактысы калганда эркектин ойлору башка бир эмелерге чачырап кетет дагы. Өзүн мындай жашоодо контролун жоготуп салат да, потому что мен ар бир эме сабактарда, ар бир түз эфирлерде айтамын. Эркек өзүнүн күчү качан физический жактан колдонуп, аябай бир акча зарабатывать эткенде, социальный статусу көтөрүлгөндө, элдердин алдында, коомдун алдында өзүн бир нерсенин артынан доказать этип, далилдеп, өзүн мисалы эркектердин жетишкендиги бир гана аялын, үй бүлөсүн, балдарын камсыздап, мына ошол эмелерди бүт баардык жактан багыш керек да. Мына ошондо гана эркектин эмеси көтөрүлөт. Анан ушул иштерди жасайын десе, жанагы эже бүт баарын алып келип атса, мен иштеп атам,
сен эч нерсе кылбай эле кой, сен колуңан эч нерсе келбейт деген сыяктуу эле ал күйөөсүн жөн гана үйдө отургузуп койду дагы, уже акчаларды иштеп, ушу акча таап атканына рахаттанып, убактысы өтө берген. Анан мен дагы бул сабактарда көп айтам. Аялдарды мүмкүн болушунча акчанын артынан түшүп албастан, өзүңөрдүн женский энергияңарды сактагыла деп айтам. Ладно, азыр аябай көптөгөн акчаларды иштеп таап жаткандырсыз, көптөгөн ошол акчанын кумары бир башкача да, акчанын энергиясы ушунчалык азгырат. Айланаңдагы, жаныңдагы адамдардын, жакындарыңдын сенин жаныңда как будто жокту элестетет. Лишь бы мен сени багып атам, мен акча зарабатывать этип атам, мен баардык нерсени, баардыгыңарды камсыздап атам дегендей, уже аял мындай властная болуп калат да, башкарып, үйдө дагы как хозяиндин ордуну ошол аялга өтүп калат, мындайча айткандачы, бийлик аялга өтүп калат да. Бул учурда ладно, жакшы акча таап атасыз, аябай жакшы, потому что азыркы учурда акча тапкан адамдыкы эптегендин заманы деп айтып жатышат, бирок жаш өтүп калгандан кийин кандай болот? Убакыт өткөндөн кийин ошол акча таап жаткан энергияңызды акчага короткон кездериңизди, күчүңүздүн баарын ошол кезде сарптап алдыңыз дагы, кийин уже эки эсе проблема жаралгандан кийин кантип чечесиз? Мисалы, мына ошол эженин эле проблемасы. Жашы өтүп калган, кыйла жашка барып калган, уже күйөөсү кумар оюнуна азгырылып, үйүн алдырып жибериштир. Эми алдырып жибереткен жакындачы, эми кантип берем ошол үйдү? Эми ушундай үйгө жетиш үчүн мен кантип иштейм? Мурдагыдай ал күчүм жок, мурдагыдай менин акча иштеп тапканга ден соолугум да позволять этпейт деп жатат да. Мына ушул эмеге чейин мен дайыма айтам, азыркы учурдагы багытыбызды туура таап алган болсок, ошол баратасыз, өзүңүздүн направленияңыз менен баратасыз. Мен өзүмдүн үстүмө иштеп атам, өзгөрүп атам, толтура маалыматтарды, сабактарга катышып атам деп атасыз. Биздин эң негизги максатыбыз жыйынтыгында кандай жыйынтык берет? Эң аягында все равно биз Кудайдын алдында отчет беришибиз керек да. Мен жашоомдо ушундай кылдым, ушундай нерселерди аткардым, ушундай адамдарга жакшылык кылдым, ушундай бир көптөгөн адамдардын арасында өзүмдү көрсөтө алдым, идеяларымды менен бөлүштүм, өзүмдүн аялдык предназначениямды аткара алдым деген сыяктуу отчет бере турган күн келет да. Ошол учурда кандай жооп беребиз? Балким ошол учурда ал эжеге айтып, күйөөңө эме кыл, сен аялсың, өзүңдүн ден соолугуңду кара, өзүңдүн женский энергияңды сакта деп кимдир бир айткан болсо, укмак эмес да. Анан ар кандай знактар берилип атты Кудайдан, менин оюмча. Кудайдан ар кандай белгилерди берип атты. Ден соолугунан бир аз ооруп, же болбосо кандайдыр үйдө көйгөйлөр, түшүнбөстүктөр, уруш талаштар жарал болуп туруп, ошондой белгилерди берип жатса дагы, аял маани бербей жүрө берет, акчанын артынан түшүп. Уже күндөн күнгө акчалар чогулуп, көптөгөн акчаларды тапкан сайын, акчанын айтып жатпайбы, акчанын энергиясы ушунчалык бир азгырат адамды. Аягында бир чоң бир жарга түшүп калгандай эле эмеге түшүп каласың да, состояниегачы. Ошон үчүн акчадан важный нерселер бар деп ар бир эмеде айтам да. Мисалы, мен азыркы учурда женский энергия боюнча аялдарга үйрөтүп жаткандай, женский энергия бул аялдардын жаштыгы, женский энергия бул аялдардын сулуулугу. Эгерде сиз женский энергияңызды бир баланста сактап, колуңуздан келип турса дагы эркектин ишине эмес, өзүңүздүн ички жан дүйнөңүзгө, өзүңүздүн сулуулугуңузга, өзүңүздүн жаштыгыңызга, балдарыңызга, өзүңүздүн могул милдетиңизге ошол күчүңүздү арнаган болсоңуз, уже убакыт өткөндөн кийин кимдир бирөөлөр убагында күчүн сарптап ушунчалык ден соолугунан ажырап калган кезде, уже убакыт өткөндөн кийин сиздин күчүңүз өзүңүздүн эмеңизде калып кетет. Ал учурда сиз уже жыргайсыз, эч кандай ден соолугуңуздан айрылбайсыз, өзүңүздү ушундай сонун, жеңил алып жүргөн абалга келип каласыз. Ошон үчүн көп эмелерге айтсам, бизди ким багат эле, акча зарабатывать этпесек, анан кийин күйөөм акча иштебейт деген кыз келиндер бар да, мисалы. Анан бир гана жооп, жөн гана ошол милдетти, акча иштеп таба турган өзүңүздүн милдетиңизди эркекке просто монтип эле өткөрүп коюңуз. Эркек ошол нерсени аткарат. Эркектердин мойнунда милдет жок болгон үчүн эркектер уже бош калган учурда делать нечего болуп калат да. Каалаган нерсесин кылса деле аны эч ким баалабайт, кылбай койсо деле ага эч ким күнөө койбойт. Ошол менен күнөө өткөнүн билбей калат дагы. Мына ошентип биздин жашыбыз өтөт да бир күн. Ушинтип эле өтүп кетпейбиз да. Картаябыз, ал күчтөн таябыз, уже биздин кийинки муундар чоңоюп, биз баскан жолдорду басып өтүшөт. Ошондуктан мүмкүн болушунча азыркы учурда
өзүңүздүн, мен ар бир аялга айтам, акча иштеп таппагыла деп айтпайбы, ар бир аялдарга акча иштеп тапкыла, только өзүңөрдүн жакшы көргөн жумушуңарда, ошол жумушуңардан рахат ала тургандай деңгээлде жеңил болсун. Анан түшүктүн баардыгын Кудайым айткан, эркектин мойнунда деп. Даже могу шариятта да айтат, аялдын акчасы берекелүү эмес деп, аялдын акчасы өзүнө гана, же болбосо балдарына, өзүнүн мисалы жакшы көргөн, мисалы шопинг кылганды жакшы көрөсүзбү, өзүңүзгө кам көргөндү жакшы көрөсүзбү, эмнени жакшы көрсөңүз ошол нерсеге акчаңызды сарптагандан кийин өзүңүз деле байкап көрсөңүз керек. Өзүңүз тапкан акчаны бир гана өзүңүзгө жумшап, же балдарыңызды сүйүндүрүп, бир шириндиктерди алып берип, мына ушинтип коротсоңуз, кайра эми эки эсе өзүңүздү бактылуу сезип, эки эсе өзүңүздү энергичный сезип каласыз. Ошондуктан байкап көрүңүз, эми сиз бир гана үйдө өзүңүз жалгыз иштейсиз, тияка тартсаңыз биягына жетпейт, еще кредит жабышыңыз керек, дагы карыздар, дагы бир нерсе ушундай, балдарыңызга сарпташыңыз керек. Иштеп тапкандан кийин бүт баарына, продукты питания бүт баарына коротуп жибергенден кийин сиз кадимкидей чарчап, ичиңиз пустой болуп отуруп калат. Бул учурда сиз каждый эме сайын, акчаңызды короткон сайын, эркек жасай турган эме кыла турган ишке өзүңүздүн акчаңызды короткон сайын сиз ошончолук чарчап, ошончолук өзүңүздү алсыз сезип кетерсиз. Бул уже белги, Кудайдан берилип аткан белги. Кудайдан эмес, мисалы бардык эле аялдарда, аялдар менен эркектердин айырмасы мына ошол. Аялдарда жатын бар, алар ушунчалык назик, алар үчүн бала төрөгөнгө, үй бүлөсүндөгү, мына үйдүн ичиндеги атмосфераны сактап калганга королуш керек. Тиричилик, бала чаканы багып, эркекти камсыздаганга эч качан мүмкүн эмес да. Мүмкүн болгон чакта дагы ал аялдын акчасынан жашаган эркек барып аялга айланып калат. Мындайча айтканда, мужской гормондор уже иштелип чыкпай, алсыз болуп калат, назик болуп калат эркекчи. Эми бул учурда азыр эжеге кантип эме беришти да билбейм. Мен бир гана айтат элем, Кудайга кайрылыш керек. Эгерде ушул ишиктерге чейин, ушул ситуацияга чейин Кудай алып келип көп жылдардан бери акырында ушул эмеге, тупикке кадалып калдыңызбы, ошол тупиктен чыгуунун жолу бар. Эгерде жолу жок болгон болсо, анда мына адам уже өлүш керек болуп калат да. Бир гана билесиздер, могу гробто гана адам жердин астына түшкөндөн кийин гана эч кандай жол жок. А башка сиздин азыр сиз тирүүсүз, көзүңүз көрүп жатат, кулагыңыз угуп жатат, сүйлөп жатасыз, бүт бардык колуңуздан келет, жашоодон өтүп кетелисиз, бирок жолу бар. Бул жолду бир гана сиз өзүңүз билесиз, бир гана Кудай билет. Ошон үчүн бизде дагы жанагы эмелерде, сабактарда айтат, даже мусулман эмес башка бир психологдор дагы айтып жатат, аялдардын Кудайга кайрылган молитвасы дейт. Мисалы бизде дуасы, Кудайга кайрылып суранган дуасы эркектердине караганда батыраак ишке ашат экен. Анткени эркектерге караганда аялдар чын дилден, чын жүрөгүнөн суранып, сезип, ошол как будто сизди периштелер, Кудай угуп жаткандай деңгээлде ушунчалык бир башкача эме менен суранат экен да. А эркектердин эмеси, сезимдери аялдардынан айырмаланып такыр башкача, эркекче болду, суранып көрөт. А так алардын күчү только акча иштеш керек, бизнес менен алектениш керек, же дагы башка мындай глобальный жумуштарды аткаруу менен алектенет да. Ойлордун баардыгы ошол жака кетип калат. А аялдардын ойлору бир гана даже балаңыздын эмне ойлонуп жатканын, балаңызга эмне проблема болуп жатканын да сезесиз да. Эркектер анча сезе бербейт. Ошондуктан аялдарга сезимди көбүрөөк берген. Сиз канчалык эркектердин границасын басып өтүп, ошол жолунан тоскоол болуп эркектин жолуна түшкөндө, сизде уже сезимдер өчөт, сезимдер өлөт, эч кандай чувство жок болот сизде. Анан даже сиз Кудайга кайрылып ушунчалык эме кылайын десеңиз дагы сизде уже мындай эме жок болот да, сурана албайсыз. Чын жүрөктөн сурана албайсыз, эч нерсени сезбейсиз. Жашоодогу ар бир берилип жаткан Кудайдын эмелерин дагы майда чүйдө ушундай бир Кудайдын берекелүү нерселерин көрбөй каласыз. Бир гана өзүңүздүн күчүңүздү жумшап, өзүңүздүн физический жактан чарчатып, ушундай бир кыйынчылыктар менен келет да. Потому что эркектерди аялдарга караганда физический жактан телосун күчтүү кылып жараткан да. Потому что акча зарабатывать этиш үчүн, бизнестен менен алектениш үчүн, ошол бир нерсени добывать этип, үй бүлөсүн багыш үчүн ошо физический жактан күчтүү кылган. Ал эми аялдарды эркектерге караганда энергетический жактан күчтүү кылган, 9 эсе күчтүү. Бул эмелерди, информацияларды толтура YouTube каналдарда, бекер сабактарда баарын айтып келем да. Ошондуктан бул нерсени мен деле оюман чыгарган жокмун. Мен деле
бул нерсени билип төрөлгөн жокмун. Убагында менде деле толтура катачылыктар кеткен. Мен дагы акча иштейм, мен дагы кылам. Айланаңдагы, жаныңдагылар менен түшүнбөстүктөр болот. Алар сени түшүнбөйт, сен аларды түшүнбөйсүң. Ушундай карама-каршылыктар жарала берет. Качан аял өзүнүн женский энергиясына түшүп, мындайча айтканда, аял өзүнүн жолун таап ошол жолго түшкөндөн кийин бүт баары тып-тынч болуп калат. Бүт баары сизди просто суктанып, сизди как эме катары, женщина катары сыйлап баштайт. Ошон үчүн мен айтат элем, ушундай тупикке кабылып калган болсоңуз, азыр арабызда отурат ал эже, Кудайдан сураныңыз. Кудай гана билет ал жолду. Мисалы мен айта албайм да. Мен сиздин жаныңызда эмесмин. Сиздин ушул кезге чейинки окуяларды азыр сиз мага бир эле текст түрүндө жазып жиберип койдуңуз. Бирок ошол жолдорду басып өтүүдө мен сиздин жаныңызда болгон жокмун. Мен дагы бул жерде кеңеш бере албайм. Мен айтат элем, кандай гана проблема болбосун, не только ошол эжеге эмес, бүт баардык эле кыз келиндер, кандай гана проблема болбосун, кандай эме болбосун, аялдар бир гана өзүнүн молитвасы менен, дуасы менен ушул ситуациядан чыгып кете алат. Эгерде сиз кимдир бирөөдөн бул нерсени мен аткарбаңыздар деп айтат элем, потому что бул нерсе деле аткарат, бирок анын аягы отчет бере турган кезинде биз жооп бере албай калышыбыз мүмкүн. Эгерде сиз өзүңүздүн күчүңүздү сезгиңиз келип атса, өзүңүз эле байкап көрсөңүз керек. Эркекке деген жек көрүңүз канчалык күчтүү болуп, аны баскан турганын жээрип, үйдө өзүңүздүн ичиңизде кара энергиялар оргушталып аткан болсо, эркектин жумушу артка кете берет. Ал өзүнүн жашоодо контролун жоготуп салат. Мындай коомдо дагы иши жүрүшпөй калат, мындайча айтканда. Ийгилик ошол эркектен бурулуп кетет. Ал эми кээ бирки аялдар бар, мына ушул күчүн туура жакка колдонгонду билишет. Мындайча айтканда, Кудайга кайрылып суранат. Мындайча айтканда, өздөрүнүн күчүн ошол бул жерде мисалы мындай да, эркекке баш ийиш керек дегенде кээ бирки кызыл камчы эркектер болот, кээ бирки мындай аялдарды урмай сайын, аялдарды кордомой сайын жүрө албай калган эркектер бар да, алар уже бала чагынан ушундай бир травма алып чоңойгон эркектер да. Мына ушул учурда эркектен муш жесе деле, таш жесе деле, башка болсо деле жашап, чыдап келгендер бар да. Бул учурда аял ойгонуш керек. Эмне себептен мен ушундай жашоодо жашашым керек? Мен башкача бир достойный жашоодо жашаганга акым бар да, потому что Кудай мени жөндөн жөн ушундай страдать этиш үчүн жараткан жок да деп. Кудай ар бир адамды, ар бир аялды жыргап жашоосун каалайт. Жашооңуздарда кандайдыр бир проблемалар жаралып атабы, Кудай уже сиздерге сигнал берип атат. Бир нерсени өзгөртүш керек, бир нерсени бир окуяларга же болбосо мамилелерге, балким өзүңүздүн мүнөзүңүзгө өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деген белгилерди берет да. Мына ошол нерсени байкап калган аялдар сразу өзгөртөт. Элдердин сөзүбү, адамдардын сөзү, тууган уруктун сөзү эчтеке карабайт, потому что бул жерде Кудай уже ага жол көрсөтүп атат. Сен ушул жолго түшүп, анан бактыңды табасың. Же болбосо коркуп өтүп кете бер ошол эме менен деп. Биздин ушул жашоодогу бүт баардык проблемабыздын баардыгы билбестиктен, бизге ата энелерибиз айтып жол көрсөтпөгөндөн мына ушундай кыйынчылыктар боло берет экен да. Ошон үчүн айтат элем ал эжеге, сизде бир гана жол ошо Кудай менен сүйлөшүңүз кадимкидей. Өзүңүздүн сезимдериңизди ойготуп, ошол ситуациядан кантип чыгып кетүүнү Кудайдан сураныңыз. Билесиз да, мен ал эжеге айттым, кандай китептерди окугансыз, кандай эмелер менен алектенесиз. Бүт баардык, мен диний китептерди аябай көп окудум, диний китептердин бүт баарын окуп чыкканмын, ушундай бүт баардык китептерди окуптур. Аябай жакшы. Бирок ошол нерсени колдонгонду билбегенден кийин китеп окуштун кереги жок да. Ошондуктан айтат элем, китепти окуп жатканда эмне үчүн бизге жардам бербейт? Потому что биздин сезимдерибиз өлүп калган. Биздин кыялыбыз бир гана, лишь бы акча зарабатывать этсек, лишь бы бизнес жасасак, анан кийин как будто ошол баары аткарылып бүткөндөн кийин адам бактылуу болуп калгандай. Жок, андан важный нерселер бар. Бул акча кошумча, дополнительный бизге бериле турган бактылуулуктун бир түрү. Ал эми настоящий бактылуулук бул биринчи кезекте үйдө сүйүү болсо, балдарды туура тарбиялап, ошол үйдө ынтымак болгон болсо, мына ошол нерсени биринчи этапта аткаргандан кийин экинчи, үчүнчү, төртүнчү этаптагы проблемалар өзүнөн өзү чечиле берет. Анан биринчи эшикти ачпастан туруп, аттап, дубалдан ашып, андан кийинки проблемаларды биз эч качан чече албайбыз. Азыр бизде саат ровно 3:00 түз эфирибиз болот. Закрытый эфирде калуучулар болсо катталсаңыздар болот. Бизде уже башталып калыптыр. Биздин эфирибиз азыр закрытый сабагыбыз башталды. Бул жерде азыр туура эмес жазыптыр. Биз эркектен требовать этишибиз керекпи дейт. Требовать этпейсиз. Требовать эткенге да биздин эркектен бир нерсени требовать эткенге акыбыз жок.